Салмастарбы кыргыз элим, сиздерге кандай болуп атат? Мен ушу свет тууралуу жогору жакка сүйлөйүн дедим эле. Күнүнө свет өчүп атат 2 малдан кеч, күндүзү. Анан кече эле бирөө сүйлөп чыгып атат, 15 мүнөткө бир жарым саатка светти өчүрүп атабыз. Жок, 15 мүнөт, жарым саат өссө жакшы болот эле. 3 сааттан өчүп атат. Ушул светтимде контролдогон барбы? Мына шаар жерде көбү мына печкасы жоктор жашайт, обогреватель менен жашайт, свет менен жашоо кылган эл толо, миллион. Эмне болуп атасыңар? Суу ушундай түшкөндө карапайым элди бир конун кошуктап иштеңер го. Качан эл үчүн иштейсиңер? Элди кыйнап эле бүттүңөр. Эми продукттан айтпай эле коелук, аттын башы. Ушу хотя ушу светке тийбей эле койгулачы, айланып кетейин. Свети жок адамдын жашоосу дагы жок экен. Адам светсиз жашай албайт экен. Кыйналып кеттик, свет жок, кыйналып кеттик го. Же үйүбүз ысыбайт, же окат кыла албайбыз, же чай иче албайбыз. Каяка барабыз? Ушуну Садыр Жапаров, ушу видеом жетип барсын, жайланып кетейин. Садыр Жапаров ушул нерсени контролдоп коюңчу, садаган кетейин. Элдин баары кыйналып бүттү. Мына светти резке чалсаң эч кимси токтотпойт. Алсаң, чалсаң албайт, эч ким маалымат бербейт. Качан өчүн, качан күйөт, не кылат деп чалсаң өмүрү бирөөсү телефон албайт. Алдыгы светтеги ресте отургандар иштебейт бириси дагычы. Мынандай болуп калды эле, кичине сабыр кылыңыздар, светти мынчак өчүрдүк деп чалсаң дагы телефондорун өмүрү албайт. Анан кийин светти көбүрөөк жагып койсоң айтпай дебей келип туруп, ана устойпадан үзүп кетип атат. Кандай деген бир балеге калдык, эмне деген бир заманда жашап атабыз, билбейм, мен түшүнбөй калдым менчи. Мен светти жок кыйналып кеттим мына ал жактачы. Эки балам болсо мындай тоңуп эле калды. Анан кийин свет болсо аттын башы көтөрүлүп кеттир, совсем эле көтөрүлүп кеттир. Bir ayda 7700'lük свет келип атат. Ишенип койгула, мен bir ayda 7700'lük свет жаап коюпмун. Светтин кымбаттыгы ошол. Анан кийин светти сурап келгенде, эми атаңа бар, энеңе бар, эч ким карабайт. Төлөсөң төлө, төлөсөң жок. Үйүндө балаң барбы, ыйлап атасыңбы, боздоп атасың, колуңда акчаң жокпу, үзүп кетет. Анан кийин светти эмнеге карабай атасыңар, эмнеге контролдой атасыңар? Ушу кыштын күнү, ушу чилдеде светке тийбегиле чайланайын, светти карагылачы. Адам ыйлайын турган эле заманда болуп калды, ыйлай турган эле заманда жашап калдык го. Билбейм, мен кайсы заманда жашап атканымды деле түшүнбөй калдым. Же продукттан кымбат, же светиң жок, же светиң кымбат. Кайерге барып эле бир өлүштү билбей калдың ба? Эл ушунчалык кыйналып кетти.